Күн жылы суга түшүү мезгили башталды. Бул учурда күч түзүмдөрү түшүндүрүү жана алдын алуу иштерин башташты. Эскертүүчү тактайлар дарыя жээктерине илинип жатат. Анткени алдын алуу иштерин жүргүзүлбөсө, кооптуу аймактарда суга түшүп каза болгон жарандар катталууда. Кара Кулжада дарыядан чөгүп каза болгон 4 учур катталса, алардын баарын жаш балдар түзөт. Суга түшүүгө кооптуу делген аймактардын баарына милиция атайын эскертүү тактайчаларды иле баштады. Алдын алуу жана түшүндүрүү иштери алгач дарыя бойлой салынган эс алуу жайларда жүргүзүлдү. Дарыяга жакын жерге ысыкта суга түшүүгө келген жарандар арасында өспүрүм балдар көп. Айрыкча эс алуу жайларда аларды көзөмөлгө албаса, кооптулук көп жаралат. Мындан улам түшүндүрүү иштери күч түзүмдөрү тарабынан ата-энелерге жана өспүрүм курактагы балдарга тынымсыз өткөрүлүп келет. Ооба, билет болчук, телевизорлордон көрүп, интернеттен көрүп, ушундай суга агын сууларга чөмүлүү кооптуу деп көрүп, анан ошол жуунбаш керек деп билип жүргөнбүз. Анан бүгүн келип бизге түшүндүрүү иштери да жүргүзүлгөн. Милициялар барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн, суга түшпөгүлө деп. Анан ошодон бүгүн келип, бу жерде дагы эскертүү белгилерди көрүп түшпөйбүз. Кооп деген билебиз, интернет баракчаларынан көрүп калабыз. Анча-мынча ата-энелер деле айтат, түшпөө, агып кетесиң. Ысыганда болгон бирок. Эми? Бу азыр коркунучтуу болуп калды. 2 күндөн бери катуу жамгыр жаап көйүп, абдан кооптуу болуп калды. Бәрибизге деле айтабыз ушундай, түшпөй эле көйдү суу деп. Агызып кетет, тартып кетет деп айтабыз. Милиция эскертүү тактайчаларын эс алуу жайларында илгени жакшы дешет ишкерлер. Анткени аларга эс алууга келген жарандардын жоопкерчилиги жүктөлгөн. Şu gelgen meymanlarga bardığına eskertü veririz. Mına milisiyadan da gelip eskertü verip, жылда mınanda eskertülerdi ilip ketip duruşat. Bu yılda жаңылап dağı ilip gelişiptir. Meymanlar gelgende her daim birinci rette eskertü kılaz. Bala çıkan jol otpog'a, özüңөр ehtiyat bolgula dep. Жоопкерчилик бар. Суга түшүүдөгү коопсуздукту кырсыктын алдын алууга багытталган иш-чара Кара Кулжадагы Тар дарыясын бойлой салынган эс алуу жайлар, көлмөчөлөр жана аймактагы ири суугат каналдарга илинет. Анткени дагы бир жума аралыгында суга түшүүнү каалагандардын саны кескин түрдө көбөйөт. Мындан улам ар бир кооптуу делген жайларга бирден участкалык милициялар тартылган. Алар суга түшүү мезгили өткөнгө чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мындан сырткары да райондук иштер бөлүмүнүн атайын ишмерчилиги түзүлгөн. Тейлеген аймактар боюнча кызматкерлер бекитилген. Ошол кызматкерлер жеринде жарандардын эс алып жүргөн жерине барып, коопсуздуктарын карап, иш-чараларды жүргүзүшөт. Айтсак, өткөн жылы суга чөгүп каза болгондордун саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу өскөн. Ош облусунда былтыр 7 балага суга чөксө, быйыл 1 учур катталды. Мындан улам Ош милициясы ата-энелерди өспүрүм курактагы балдарды көзөмөлгө алууга жана кырсыктын алдын алуу үчүн бирге иштөөгө чакырат. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.